Тоң райондагы Ж.Алтымышбаев атындагы орто мектебинде 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата мектептин музыка сабагынын мугалими обончу Темиркан Ибраевдин жан дүйнөм аттуу чыгармачылык кечеси өткөрүлдү. Анда обончунун ырлары аткарылып, окуучулардын жүрөк тереңинен ырлары көңүл эркисин жаратты. Эмесе алардын ырларына кезек берип, дил маектерге көңүл бурсак. Жашап күнөсүндө балдардын, ой тилегин коштоп турган жаштардын, окуучусу башым десе кошору, ордун баса деген чеди атанын, элге сиңген ак ниеттүү эмгеги, ким сыйлабай табай менен эжени, ал эмгекти өтөп турган элине, өзүңөрдөй болгум керек менен. Мынакей ушул жылда мугалимдерибиз, окуучуларыбыз өздөрүнүн баягы эмгек жолунда иштерин жыйынтыктоонун үстүндө болуп атат. Онлайн аркылуу 9-11 класстарыбыздын окуучулары жыйынтыктоодо. Анын ичинен бизде ушул жалпы коллективде ушу 74 мугалим эмгектенет. Ошолордун ага эжекелерибиздин арасында бизден музыка сабагынан Темиркан Ибраев агайыбыз көп жылдан бери өз ишин билген адам, сүйгөн адам катары баалайбыз. Агайыбыздын эмгеги бүгүнкү күндө ушу областта, республикада дагы таанымал деп айтам. Анткени агай өзү ырдагы обон ыр жазып, ал жазган ырына обон дагы жаратып келет. Көптөгөн ырлары, айрыкча ушул ырлары балдарга арналган ырларын көп угуп келебиз. Мынакей тоң жергесине чыгарылган тоң аттуу ырлары бар. Ушул агайыбыздын эмгеги каяктан билинет? Көптөгөн эмгектерин биз мынакей окуучуларын мектепте кружогу бар. Ушул кружокто агайдын аркасынан кружокко катышат элем деген окуучуларыбыз абдан көп. Ошо окуучуларыбызды алдылары мынакей ушу искусствого, музыка жагына бүгүнкү күндө иштеп, өздөрүнүн талантын элге арнап келаткан окуучуларыбызды көрүп келебиз. Мектеп окуучулары мынакей областка чейин, алды республикага чейин кароо сынактарга катышып, бүгүнкү күндө алдыңкы орундарды жеңип, мектепке өз салымын кошуп келатышат. Агайдын эмгеги ушул Бакамаевда көп тарыхта изи калтырдык деп айтам. Анткени агайдын өзүнүн мүнөзү, балдарга болгон мамилеси жогору турат. Өзүнүн кесибин билген адам деп да бир жолу айтам, жана сүйгөн адам.
Жерибиз боз, кең байлык мол, суларыбыз таптаза. Жарашыктуу бүт барысы, кандай гана мактаса. Ысык көлдүн жашылтырын аспаз ойсун, акыркап жатса да. Ысык көлдүн жашылтырын аспаз ойсун, акыркап жатса да. Кыргыз эли мулу эси, баба мага сер кылган. Көзүн аркан көзүн, кара жерге тең кылган. Көчкө керип турган кезде комшу элдер корголошуп эл кылган. Көчкө керип турган кезде комшу элдер корголошуп эл кылган. Көркө теңир рызкыны жерге муктап бериптир. Элиме да жерим окшош, кемпирди бериптир. Учуп келди алгалы бир кыргыз элин, бактык колго келиптир. Мезгил келди алгалы бир кыргыз элин, бактык колго келиптир. Мезгил келди алгалы бир кыргыз элин, бактык колго келиптир. Бактык колго келиптир. Алайы жер, алга кара жетелер. Адаштырбай мектеп жолун көрөр.
Биздин агайыбыз Ибраев Темиркан өзү жош, жөнөкөй, тамашакөй адам. Ал биз келгенде көптөгөн окуучулардын арасынан үндөрүнө, өзүнүн сапаттарына тууралап бизди тандап алган. Агай менен кээ бир учурларда тамашалашып сүйлөшөбүз, кээ бир учурларда мындай эми ар кандай учурлар болот. Бирок көбүнчө агай өзү тамашакөй мамиледе жүрөт. Ар дайым бизди өз баласындай, өз кызындай көрүп, эркелетип, ушундай сапаттарга ээ. Башында келгенде көп нотага жетчү эмесмин. Күндөн күнгө агай менен машыгып атып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Азыр толук нотаны алам. Жана ар кандай конкурстарга катышып, райондук конкурстарда орун алып, көптөгөн сыйлыктарды алып келе жатам. Ах, болуптун
көңілді айға жақыны жүргізген кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны тұрмыш сырын үйреткен бір көп чечен сүйреткен көкөлүктің көңілді тәрбиятты білгізген кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны ел достығын сақтаған лек ағайды мақтаған соғу шоғын өшіріп тыныштық күнді жақтаған кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны кентеппенің ақылы кентеппенің жақыны Утосуда койлу келин чалтыдан Отобус батыры анын даңқынан Өнөрлүү элдин өзүндөй жүктү көтөрүп Өрнөгүн улап жаштар үчүн канатынан Мекенин ата баба мурас кылган алтын токтун аймагы Беликенин эли сонун шайыр мүнөз жайлары Тоң элинен өзүн чыккан элин болсун нечеги Аллы бар манас күнүн мекени Манасчылар мекени Ата баба мурас кылган алтын токтун аймагы Беликенин эли сонун шайыр мүнөз жайлары Тоң элинен өзүн чыккан элин болсун нечеги Аллы бар манасчылар мекени Манасчылар мекени Абамамдын көйбек саякбайдын мекени Бул кишинин бул адамдын эмесин айтып кетким келет. Эмгеги мектеп үчүн зор. Анткени өзү дагы чыгармачыл адам, көп ырлары менен таанымал болду. Жеке эле тоң эл эмес, республикага таанымал болду. Өзүнүн ырларын элге тартуулап келет. Алтын тоңум, мектебим деген чыгармалары абдан таанымал бизге. Балдарга арналган ырлары дагы бар. Ушу өзүнүн педагогикалык чыгармачылыгы балдарга арналган. Аябай өзү мындай кандай десем, чыгармачылык менен подход кылат да окуучуларга. Анан окуучулар дагы алып кетет, сабактарына катышабыз, сабактарын дагы ушундай жакшы алып барат. Ар бир балага өзүнчө подход кылат. Ошонус менен дагы айырмаланат.
азыркы мезгилде ошо музыка сабагында көп эле жакшы нерселер болуп калды. Инструменттерибиз бар тең бар. Окуучуларга татыктуу билим берип келатабыз. Областтык, республикалык кароо сынактарга катышып атабыз. Анан азыркы мезгилде ошо коронавирустун убагы болуп, кичине онлайн сабактар өтүүгө туура келип калды. Балдар баары тең ошо кайтарым байланышка чыгып, жакшынакай өздөрүн мындай активдүү алып жүрүп атышты. Эмне дейбиз? Элибиз аман болсун, элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Жалпы элиме каалап кетерим.